Мындай подароктарды распаковка кылайын, э? Биринчи туфлиден баштайын. Үйгө келген кийген жокмун. Туура айдаш керек, кээде тиги жактан алганда билинбей калат го, мына ушундай. Новинка дейт, билбейм аны. Чындап эле мындайды көрүп элек болчумун. Негизи башкалары жагып аткан, алардын размерлери түгөнүп калыптыр. Анан ушундай алдым. Буну да билбейм, 4 жыл кийбесем болду. Жанагындай өзүңдү сүй деген курстарга окуп коюш керек окшойт. Бир кийимге жүрөрдө бат-бат алмаштырып өзүңдү сүйгөнгөчү. Анан андай курска окуп таза эле анан күйөөмдүн носкисин жугам деп чыкчым эле. Мен окуй эле жүрө берейин депчи. Вот ушундай. Анан Бермет ушундай сон мага кейп белек кылды. Вот. Буну дагы өзүнчө кийип, как образ мененчи. Анан обзор дагы тартам. Чоң рахмат. Андан кийин бүгүнкү жолугушта подписчицам биринчи жолу жолугуштук, жандуу онлайн эле сүйлөшүп. Негизи жолугушууга чакыргам өзүм, бир жумуш боюнча болчу да. Анан ушундай белек алып келиптир, мага уже даже неудобно болуп кетти да. Мындай белектерге Амина Байханга ушундай сонун новогодний белектер. Вообще чоң рахмат. Өзүм болсо бүгүн мондай помада алган болчумун. Под Dior блеск для губ. Азыр мурда мага только матовый жакчы да. Азыр болсо ушундай глянцевыйлар жагып калды. Алдым. Пока что жагып атат, бүгүн койдум. Анан билбейм. Ушундай. Эртең буйрса наконец-то награждение. Көйнөк дагы алып келдим. Көйнөк прокаткага алдым, жакта турат.